сіздерге YouTube'ду эмне үчүн бүгүн башташ керек? Ошол туурасында кеңири айтып берсем. Караңыздар, дүйнө жүзү боюнча азыр адамдардын калкынын саны, популяция мындай айтканда кескин түрдө өсүүдө. Эмне үчүн? Анткени адамдардын жашоо сапаты дагы жакшырган үчүн. Мурдагы убакыттарда, согуш күчөп турган мезгилдерде адамдардын орто эсеп менен жашы 25 жашка төмөндөп кеткен. Адамдар көбөйө албайт эле, анткени жашоо шарты өтө кыйын болгондугу үчүн. Ал эми азыркы чакта көптөгөн ооруларды медицинанын жардамы менен айыктырууга мүмкүн болуп атат, туурабы? Медицина дагы өстү, наука дагы, кыскасы бүт нерсе биздин жашообуздун шартын жакшыртууга баратат. Мурдарактарда мындан 150-200 жыл мурдагы хандардын мүмкүн эмес кыла албаган нерсесин азыркы учурда биз карапайым эл болуп кылып аткан учурубуз. Анткени алардын убагында азыркындагыдай сонун зыңкыйган машиналар болгон эмес. Биз азыр үйдө олтуруп өзүбүзгө тамакты заказ бере алабыз, онлайн дүйнөсүндөбүз. Телефонду карап туруп дүйнөнүн аркы бурчундагы адам менен видео созвон түрүндө аны жандуу көрө алабыз. Кыскасы мүмкүнчүлүктөрдүн дүйнөсүндө ааламында жашап атабыз. Азыр ушул телефонуңуздун жардамы менен спутникке кошулуп, ааламда жер бетинде эмне болуп аткандыгын көрө аласыз. Учурдагы чыныгы трансляцияда. Же болбосо белгилүү бир шаарларды азыркы учурдагысын көрө аласыз. Түз тикелей эфирден. Мисалы TikTok'ко же YouTube'га лайв стрим Токио деп жазсаңыз, Токиодогу көчөлөрдү учурдагы адамдардын басып баратканын көрө аласыз. Кыскасы буну айтайын дегеним, заман онлайндашып, бардык нерсе онлайнга өтүп аткан учуру. Керек болсо буга чейин бизнести 10 жыл бою офлайн тармагында өстүрүп келаткан адамдар артта калып калды, онлайн тармагында 1 жыл элге чыгып туруп өзүн көрсөтүп алгандар. Мисалы, кайсыл бир адам ресторан ачты. Атын сонун кылып койду дагы, анан SMM-шиктерди жалдап туруп, өзүнүн адамдарын алып келип койду. Өзүнүн кафесинде, ресторанында жакшы бир тамашалуу болгон, официанттарга байланыштуу, ресторанга байланыштуу жакшы видеолордон тартып баштады. Жана ошол атын гана ушул жака илип жазып койгондугу үчүн ал кафени, ресторанды бүтүндөй шаар боюнча тааныды дагы, жана алар экинчисин, үчүнчүсүн, андан дагы көбүрөөк точкаларды ачканга мүмкүнчүлүгү боло алды. Мунун сыры эмнеде дегенде, сыры дал ошол интернетке чыга алгандыгында. Бирок буга чейин канча жыл мурун ачылгандар дагы деле ордунда турат, өсө алган жок, же болбосо клиенттерин көбөйтө албады. Себеби дегенде онлайнга чыккысы келбей эле. Көп адамдардын айткан нерсеси мына ушул актанганы. Эгерде элдин бардыгы онлайнга иштеп кетсе, элдин бардыгы эле ютубер болуп кетсе, анда ким иштейт? Ошондой деп айткандар үчүн алар официант болуп, алар кадимкидей мойкада же дагы башка жумуштарда иштеп ордун толуктай берет. Эгерде сиз эле ошол мойщик болуп кетпесеңиз, сиз эле официант болуп иштебей койсоңуз, элдин бардыгы официант болбой калат деген сөз эмес. Анын ордулары толуктала берет, сиз ага кыжалат болбостон өзүңүздү ойлоңуз. Себеби дегенде өзүн ойлогон адам бул эгоист эмес. Бүгүнкү күндө өзүн ойлогон адам бул чыныгы психологиялык жактан дени сак адам болот. Эмне үчүн? Анткени ал өзүнүн келечегин ойлоп атат, өзүнүн эртеңки күнүн ойлоп атат. Мисалы, көп адамдар айтып калат, жаштыкта ойноп калыш керек дейт. Бирок жаштыкта эгерде ойноп кала турган болсоңуз, карылыкта бармак тиштеп калат деген сөз бар эмеспи? Туурабы? Эми ошол нерсе келбеш үчүн Джек Манын айткан сөзү бар. 30 жашка чейин бүт аракетиңди жумшап кал, финансылык эркиндикке чыгып калуу үчүн. Эгерде сиздин жашыңыз 30га жете элек болсо, анда бүт күчүңүздү жумшаңыз. Эгерде 30дан ашкан болсо, анда андан дагы 2 эсе, 3 эсе көбүрөөк аракетиңизди жумшаңыз. Анткени 40ка аз эле калды, ага чейин дагы көбүрөөк күчүңүздү ошол ишке арнап, туруктуу бир стабилдүү жумушту өзүңүзгө кылып алыңыз. Мисалы, көп адамдын ойлонгон нерсеси бул жумуш кандай болду экен деп кыжалат болушат. Бирок YouTube дүйнө жүзүндө 100дөн ашуун мамлекеттерде жайгашкан бар, жана ал жакта ютуберлер дагы көп. Кыскасы, дүйнө жүзү боюнча миллиондон ашык ютуберлер бар. Жана алардын бардыгы YouTube'дан айлык алууда. Жана бүт нерсе мыйзам чегинде. Легалдуу мындайча айтканда. Сиз YouTube'га официалдуу түрдө каналыңызды ачып, роликти жүктөп атасыз, бирөөнүн видеосун урдап эмес, өзүңүз автордук видеолорду жасап. Жана ошондой кылышыңыз менен сиз YouTube'дан кирешиңизди көрүп атасыз. Жана ошол жактан берилген документтерди башка жактарга дагы иштете аласыз. Мисалы, акыркы 6 айда иштеген кирешигиңди алып кел, анан сен банк аркылуу мына ушундай ноутбукту, мына ушундай телевизорду рассрочкага ала аласың дейт, туурабы? Эгерде айлык маянаңыз жетиштүү болсо, анда сизге берет. Кыскасы, керек болсо ошондой жактарга дагы мунун күчү жетет. Себеби дегенде бул мыйзам чегиндеги жумуш. Андыктан эч кандай ал жагынан кыжалат болуп коркпостон YouTube'уңузду бүгүн баштаңыз. Канчалык эрте баштасаңыз, ошончолук көбүрөөк аудитория топтой аласыз. Айтканымдай, адамдардын саны, популяция өсүп келатат, жана канчалык адам өсүп чоңоюп көбөйгөн сайын YouTube'да дагы, интернет площадкада дагы адамдардын саны көбөйө берет. Кантип Мистер Бист 315 миллион подписчик топтой алды. Анткени чынында азыркы чакта дагы популяция өскөн үчүн
акыркы 5 жылдын аралыгында ошондой деңгээлге жете алды. Эми сиздерге YouTube Shorts тууралуу бир аз өзүм маалымат бере кетейин. Жалпылай 1 ай бою болот. Негизи кайтарым байланыш коюлган эмес, бирок сиздер үчүн бул айда бонус катары кайтарым байланышты кураторлордон кошкон отурам. Ал кураторлордун дагы жөнөкөй куратор эмес, аларды өзүм тарбиялап өстүрүп чоңойтком жана алардын дагы мыкты жыйынтыктары бар. Мындайча айтканда, мен сиздерге кандай жыйынтык бере алсам, ошондой эле сиздерге дагы жакшы жоопту бере алышат. А бирок сабактардын баардыгы өзүмдүкү GetCourse платформасына жайгашкан. Сиздер каалаган убакта күнү болобу, күндүз болобу, түнү болобу кирип көрө аласыз. Сабактарга доступ 1 ай сакталат. Башкача айтканда, айдын 1-нен баштап айдын 30-на чейин 1 ай аралык кайтарым байланышты алуу менен сабактарды дагы толук көрө аласыз. Андыктан убактыңызды өткөрүп жүрбөстөн, ошол убакытты пайдаланып, жакшылап жыйынтык көрүп калыңыз. Анткени бир гана өзүм эмес, окуучуларым дагы жакшы мыкты жыйынтыктарды алып, киришелерге чыгууда. Жана бул нерселердин баардыгы ошол сабактагы айткан нерселерди орду менен кылганында. Мисалы, мен бир багытты бердим жана ошол багыт боюнча кылып, башка багыттарга өтүп кетпестен, таштап койбостон, күнүнө 1 саат, 2 саат убактысын жумшаган адам жыйынтыгында пайдасын алат. Жыйынтык албаган адам бул ким болот? Убактысын бөлбөсө, жалкоолонсо, кылгысы келбесе, эртеңки күнүн ойлонбостон, бүгүн мейли мен ролик жүктөбөдүм, эртең жүктөйм деп калтырып берген адам үчүн. Бир күн ролик жүктөбөй калтырып койдуңуз, эртеңки күнү кызыгыңыз кетип, мотивацияңыз түшүп, кылбай баштайсыз. Сиздерге ушул нерсени айта кетейин, бул дагы күмүш сырга болсун, алтында эреже катары сактап алыңыздар. Башында сиз YouTube үчүн иштейсиз. Андан кийин YouTube сиз үчүн иштейт. Анткени уктап атканда дагы сизге просмотрлар келе берет, а просмотрлар келсе сизге үзүлбөстөн киришиңиз дагы улана берет. Билиңиздер, сиз мындан 2 жыл мурда, 3 жыл мурда жүктөп койгон ролигиңиз учурда дагы просмотр ала алат, жана просмотр учурда болушу менен сизге кирише түшө берет. Түшүндүрө алдым, Башкача айтканда, YouTube'дагы иштөө бул түзмө-түз пассивдүү киреше сыяктуу. Анткени менде дагы мындай окуя көп болот. Өзүм 2 жыл мурда бир роликти жүктөгөм, просмотр алган эмес, 1 жылдан кийин кайра миллион просмотрга жетип отурат. Кыскасы, мына ушундай нерселерге сиздер дагы күбө болосуздар. Бул бир гана өзүндө эмес, окуучуларында дагы ушундай нерсе көп болгон. Бир роликти 8 ай, 7 ай мурда жүктөгөн, ал убакта просмотр алган эмес. Именно ошол ролиги. Бирок убакыттын өтүшү менен учурдагы ушул айда просмотр болду, жана эски видео болсо дагы жаңы просмотр болушу менен ага акчасын алды, кирешесин көрдү. Менде мындан тышкары бир гана мини курс, Shorts Money курсу эмес, андан тышкары бөлөк чоң курстар дагы бар. Анын ичинде стандарт, VIP, премиум тарифтери бар. Актуалдуу мөөнөтү келгенде ал жака дагы каттоо башталат. Жана акыркы айта турган нерсе, сиздин колуңузда телефон бар, интернетиңиз бар, тил билишке зарылдык жок. Өзүңүз ушул нерселерди телефондон жасай аласыз. Бүт шарттардын бардыгы бар. Айылда болсоңуз дагы, шаарда болсоңуз дагы айырмасы жок. Демек, сиз үчүн шылтоо жок. Бирок эгерде адамдын шылтоосу болсо, ал эртеңки күнгө калтырып кете берет. Эгерде эртеңки күнүңүздү, эртеңки жашооңузду калтырбайын десеңиз, анда YouTube'га бүгүнтөн аракетиңизди жумшап, тажрыйбаңызды топтой бериңиз. Ийгилик каалайм.